Eli var, 7 duvan jeri var. Ата-бабан арқын сақтаған, жетінің бірі қызыр деп салтын барықтаған жалпы қырғыз елінде ыйык эгемендик майрамы менен улуу жибек жолунун боюнда айтылуу Айып тоонун оюнда жайгашкан Жалал-Абад шаарында куттуктоо насиби мага буйрган экен. Эгемендик, эркиндик, азаттык дегенибизде эсибизге эң оболу ар бир мекенчил атуулдун жүрөгүн элжиреткен кызыл туубуз эсибизге келет. Эгемендиктин эң башкы белгиси ынтымак биримдиктин тиреги. Атуулдук ариет менен ар намыстын өзөгү болуп келаткан туубуз ар дайым көкөлөй берсин. Эгемендик майрамыңыздар менен урматтуу кыргызстандыктар. Ардактуу мекендештер, эгемендик майрамын ар жылы ар дубанда белгилеп, буга чейин берекелүү Чүй боорунда, Ордолуу Ош шаарында өткөрүп келсек, быйыл Кыргызстандын көз карандысыздык майрамын күн сайын кулпуруп бараткан Жалал-Абад шаарында белгилеп отурабыз. Ар бир облуста өткөрүү чечими мамлекетибиздин 7 облусуна бирдей көңүл буруп жаткандыгынын борбор, аймак деп бөлбөй, бир бүтүн эгемен өлкө экенибизди даңазалоонун далили. Кудай буйрса, кийинки жылы 35 жылдыкты Талас облусунда өткөрөбүз. Эгемендик бактысына ар убакыт эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу деп айтып келебиз. Кыргызстандын эгемендигин эңсеп тилеп, ал үчүн жана аябай күрөшүп келген мына ошол ата-бабаларыбыздын эрдиги менен элесин эч качан эстен чыгарбайбыз. Өлбөй тирүү жүргөндө не мураска жетейин, калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин деп, Айкөл Манас атабыздан калган ураанды туу тутуп, бел чечпей, бүткүл өмүрүн эл четинде, жоо бетинде өткөргөн Курманбек, Жанышбайыш, Кокон хандыгында таасири күч Нусуп би сыяктуу элдин таалайына бүткөн баатырларыбыз ошол кызыл туубузду бийик көкөлөтүп бизге жеткирип келишкени жакшы белгилүү. Бүгүн көз карандысыздык майрамы белгиленип жатканда Кыргызстандын эгемендиги үчүн өмүрүн арнаган улуу инсандарды, мамлекеттүүлүктү түптөөчүлөрдү, Советтер Союзунун баатырларын, элибиздин тарыхын таамай жазган кара сөздүн чеберлерин, эл баатырларын, көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлерди, эл өкүлдөрүн даңктап, даңазалап, кийинки муундун көкүрөгүнө сиңирүүбүз кажет. Себеби алардын ата мекендин көз карандысыздыгы үчүн жасаган иштери, эли журтунун келечеги жана эркиндиги үчүн өтөгөн эмгеги бүгүнкү эмгегибиздин, эгемендигибиздин руханий пайдубалы десек болот. Жалал-Абад дубаны береке төгүлгөн жери, дартка даба, булактары, керемет табияты менен мүлдө кыргыз сыймыктана турган куттуу жер, таалайыбызга таасын баатырларды жазган ыйык аймак. Мындан сырткары Түрк мамлекеттер уюмунун саммити 2025 жылы Жалал-Абад шаары жалпы түрк дүйнөсүнүн туризм борбору деп жарыялангандыгын дагы эске сала кетейин. Бул дагы бекеринен болбосо керек. Жалал-Абад табияттын керемет сырларын бойго сиңирген касиеттүү жер. Бул чөлкөмдүн ар бир булагы, ар бир ташы кыргыз элинин руханий жана жаратылыш байлыгынын күбөсү. Бул өрөнгө кадам таштаган адамды асман тиреген тоолору, мөлтүр булактары, меймандос эли өзүнө тартып турат. Дүйнөгө белгилүү жайкалган Арсланбап жаңгак токойсуз Жалал-Абадты сөз кылууга мүмкүн эмес. Ар бир дарагы дубандын тарыхын күбөлөгөн жаңгак токою, кооз шаркыратмасы, таза абасы туристтердин сүйүктүү жайына айланды десек болот. Табияттын дагы бир керемети падышата капчыгайы көз жоосун алса, орто кылымдагы архитектурасы, оюм чиймелери менен айырмаланган Шах Фазил комплекси, касиеттүү мазарлары жана уламыштары менен белгилүү Сафет Булан айылы да зыяратчыларды өзүнө тартып турат. Урматтуу мекендештер, биз ошол аталар аманат кылып калтырган ата мекенди кийинки урпактарга бир укум жерин кемитпей өткөрүп берүү максатында жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратабыз. Быйыл көз каранды эместиктин 34 жылдыгын белгилеп жатып, Кыргыз Республикасынын бардык чек арасы тапталып бүткөндүгүн баса белгилеп айта кетейин. Өткөн жылы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата 100дөн ашуун социалдык жана өндүрүш объектилерин ишке киргизсек, мына быйыл көз карандысыздык майрамынын 34 жылдыгына карата кече дагы
100 социалдык жана 60тан ашуун өндүрүш объектисин ишке киргиздик. Алар албетте өлкө экономикасына дем берип, элдин жашоосун жакшыртууга чоң салым кошот. Быйыл жылдын 7 айын мисалга тарта турган болсом, ички дүң продукциянын көлөмү 865,2 миллиард сомду түзүп, 11,5%га көбөйдү. Тагдыр чечер чоң идеялар демилгеленип, маанилүү чечимдер кабыл алына турган куттуу жайга айлансын. Урматтуу мекендештер, ошентип бийликтин жасап жаткан алгылыктуу иштерин жалпы журтубуз дагы ишеним артып колдоп, коштоп келишүүдө. Стратегиялык демилгелер институтунун маалыматтарына караганда, үстүбүздөгү жылдын 6 айындагы жыйынтык боюнча элибиздин мамлекеттик органдарга болгон ишеним индекси 42,8 баллды түздү. Ал эми эл аралык аренада Кыргызстан өзүнүн кадыр баркын чыңдап, коңшу жана өнөктөш мамлекеттер менен жаңы деңгээлдеги кызматташуулар өз жыйынтыгын берип келатканы белгилүү. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, быйыл өлкөбүздүн токой тармагынын тарыхында биринчи жолу токой чарбалары көчөт жана жыгач материалдарын сатуу, калкка кызмат көрсөтүү сыяктуу киреше булактарынан, башкача айтканда, өздүк атайын каражаттарынын эсебинен токой чарба кызматкерлеринин тоо таштарга баруусуна жөндөмдүү болгон жалпы 30 даана жак Т8 үлгүсүндөгү автоунаа сатып алышты. Быйыл эгемендигибиздин 34 жылдыгына карата республика боюнча бардык айыл өкмөттөрүнө лизинг жолу менен автоунааларды тапшыруу чечими кабыл алынды. Бул жергиликтүү бийликтин элге кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатат. Ошентип аймактарыбызды өнүктүрсөк, мамлекетибиз күчтөнөт. Урматтуу агайын туугандар, биздин алдыбызда мындан дагы чоң максаттар турат. 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы кабыл алынды. Бул стратегиялык документ өлкөнүн орто мөөнөттөрүбүздүн артыкчылыктарын жана максаттарын аныктайт. Ал туруктуу өсүштү камсыздоого,